Биздин машина 2 баллон тең жарылды. Акыркы 3 жылдын ичинде 30 миңден ашуун жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 4 миңден ашуун жаран каза болду. Бул жердин оңолбой жатканына дал ушундай абалда жатканына 15 жылдан ашып калды. Бирок жол кырсыктарынын келип чыгуусун айдоочуларга төңкөгөнүбүз менен жолдордун сапаты, жолдордун кооптуу абалдарды жараткандыгы бул талашсыз нерсе болуп эсептелинет. Биз сиздерге алдыңкы мүнөттөрдө түндүк түштүктү байланыштырып турган жолдун кайсыл жерлери кооптуу экендигин жана дагы жол кырсыктары болуп жаткан аймактарды көрсөтүп бермекчибиз. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери түндүк түштүктү байланыштырып турган жол толук жаңыртыла элек. Айрым гана жерлери аймактык жол көзөмөл кызматтары тарабынан бирин сирин жамаачыланбаса, чоң масштабтагы жол жаңыртуу иштери боло элек десек болот. Ал эми 2024 жылкы статистикага көңүл бура турган болсок, жыл башынан тартып бүгүнкү күнгө чейин жалпы 2981 жол кырсыгы катталып, 4279 жаран ар кандай жаракаттарды алышса, 271 адам көз жумган. Кырсыктардын келип чыгуусун айдоочулардын күнөөсү деп төңкөгөнүбүз менен жолдун абалын эске алган адам жоктой. Биздин чыгармачыл топ Бош Бишкек жолун улай Сосновка постунан чыгып Суу Самырга чейин барып келди. Сосновкадан чыгаар менен жолдун бузугу башталат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бишкек Ош жолунун 85-800 километрине турабыз. Тагыраак айтканда, Сосновка постунан бери чыккандан кийин дал ушул жер бар. Бул жердин оңолбой жатканына, дал ушундай абалда жатканына 15 жылдан ашып калды. Эгер жаңылып калсам, транспорт министрлиги мени тууралап коесуңар деп ойлойм. Эми бул жердин оңолбой жатканы аябай эле таң калыштуу да. Жылда эле биз жол кыймылдарын коопсуздугун камсыздоо баш башкармалыгы бизге берген жооптогудай жылда транспорт министрлигине кат жазышат экен, ооба оңдойбуз деген жооп берет экен, бирок жыйынтыгы мынакей ушул күнү-күнгү дейт турат. Муну Ош Бишкек жолунда дайыма каттаган, деге билбеген жаран жок. Капчыгайдын ичинде деле соо жол жок. Жолдогу чуңкурдан буйтап айдаган эле айдоочуну көрөсүң. Жолдун эскиргенин жолго чыккан айдоочу жана жолдо калган жолоочу гана билбесе, эч кимдин иши жок. Капчыгайдын жолунун уңкур-чуңкурун тебелеп олтуруп төө ашуу дагы башталат. Ашуунун ар бир чукул бурулушу өзүнчө бир түйшүк. Баса бул жолдордон жол тандабас тепкендер же жаңы унаа айдагандар себелеп өтөт. Дегеним, аларга жол азабы анчейин билинбейт. Кыйналган эле баягы эски унаа айдагандар. Төө ашуу 3586 метр бийиктикте, кыйма чийме уңкур-чуңкур жол. Эптеп ашуунун белине жеткен соң туннелге киресиң. Туннелди кече жакында эле жаркырата жасап коюшкан, бирок андан ары жагы аман эле болсун. Төө ашуудан түшүп келе жатканда берки бети дагы соо эмес. Муну түштүккө каттаган ар бир айдоочу, ар бир жаран жакшы билет. Акыркы 2 жылдан бери Суу Самырды аралап өткөн жол айдоочулардын кыжырын кайнатып баштады. Биринен буйтасаң, экинчи, үчүнчү чуңкурга түшөсүң. Суу Самыр жайлоосун аралап өткөн Бишкек Ош жолу такыр эле керектен чыгып калды. Муну ар бир айдоочу тастыктап берет. Биздин машина 2 баллон тең. Бул видеодо айдоочу 2 дөңгөлөгүтөм жарылды деп нааразы болуп турган чагы. Ташлап турган өтө түшүргөн. Суу Самыр. Алла разы болсун досум. Суу Самырдын жолун жээктей катар тизилген боз үйлөр, ары бери чубаган мал, жайлоону каптаган алтыган чырканак жана эң башкысы метр сайын жол чуңкуру. Бир кездеги баарын суктандырган Суу Самыр бүгүн ушундай. Күн алыс интернет айдыңында жүрөк үшүн алган жол кырсыктары. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкек Ош жана Бишкек Торгарт жолунда. Акыркы 3 жылдын ичинде 32369 жол кырсыгы катталып, 49639 жаран ар кандай жаракаттарды алган. Ал эми 4006 адам жол кырсыгынан көз жумду. Урматтуу транспорт министри Тилек Текебаев, сизге кайрыларым. Сиз көп жакта жолдорду салып жатабыз, жазап жатабыз деп TikTok, Instagram дей койчу социал тармактардын баардыгын ээлеп алган жайыңыз бар. Бирок
Антейин десеңиз, чындап өзүңүздүн жол тандабыңыздан түшүп, кадимки айдоочулар айдаган автоунаага отуруп, ошо Бишкек Ош жолун карай бир сапар алып көрсөңүз жакшы болгон турат. Себеп дегенде сиздин жол тандабыңыздан жолдун жамандыгы эч кандай билинбейт.